Факт айтам мен. 4 часа не допускают адвоката. В общем, они сейчас должны пустить адвоката. Если адвокат пишет, кто такой? Вы нарушаете мое право! Не трогайте меня! Выходите, пожалуйста. Администратору Дайыр Аронбеков дал ушул жерде трол фабрикаларга жана мамлекеттик медиаларга буйрук беришет. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен Улан Нурманбетов. Бүгүнкү чыгарылышта эки достун чычалаганы жана журналисттерди каматкан боюнча айтып бермекмин. Вы нарушаете мое право! Не трогайте меня! Выходите, пожалуйста. Я могу. Выйдите, пожалуйста, пока. Выйдите пока, пожалуйста. Это Кыргызстан, ребята! Кече 28 май күнү Клоп медианын мурда иштеп кеткен 2 журналисти, азыркы иштеп жаткан 3 кызматкерин жана Клоп медиага тиешеси жок 2 адамды УКМКнын кызматкерлери үйлөрүн тинтүү кылып кармап кетишкенин маалымдалган. В разных городах Кыргызстана были задержаны 7 человек. Среди них 3 действующих журналистов Клопа, 2 бывших сотрудников редакции, а также 2 человека, которые просто находились рядом с нашими журналистами в момент задержания. Одна журналистка была задержана в Аше, остальные в Бишкеке. Только 2 человека успели сообщить, что их задерживают. 5 человек фактически исчезли. Мы через знакомых и адвокатов нашли их в ГКНБ. После задержания никто из них не смог связаться ни с родственниками, ни с нами. С момента задержания адвокатов к задержанным не допускают, несмотря на многократные попытки адвокатов пройти в здание ГКНБ. Тем временем задержанных допрашивают без участия защитников. Я расцениваю эти действия как грубейшее нарушение УПК и прав человека. Люди содержатся фактически инкоммуникадо, без возможности сделать даже один телефонный звонок. И в связи с этим я считаю происходящее не просто задержанием, а похищением. Өзүңүздөр билгендей Клоп медиа аткаминерлердин коррупциясын иликтешет жана буга чейин бийлик Клоп медианы жапканга аракет кылышкан. Принудительная ликвидировать общественный фонд Клоп медиа. Октябрьский райсуд Бишкека 9 февраля решил принудительно ликвидировать одно из юрлиц Клопа, фонд Клоп медиа. Заседание суда длилось 7,5 часов. Несмотря на требования адвокатов не нарушать трудовой кодекс и отложить судебное заседание на другую дату, суд вынес решение аж в 9:30 вечера. Однако это не единственное нарушение на суде. Их было уйма. Уже в 3-й раз в суд не явился один из государственных экспертов, а с явившихся не взяли подписку об ответственности за дачу ложных показаний, а в заключениях экспертиз не было никакой доказательной базы. Мындай жеке медиаларды эки дос бийликке келгенден бери жапканга аракет жасашууда. Бирок мыйзам түрүндө жаба албайт экенин билишип, журналисттерди бийликти күч менен басып алганда деп иш козгоп камашууда. Маалыматтарга жараша 7 адам. Алардын 5 журналист, 5 жанында жашаган адамдар. Эки достор. Кандай кылмыш кандай эмеде өтөт негизи? Себеп эмне? Баягы эле бизге берилген маалыматтарга жараша разжигание А кандай чечаралар өтүп келип тинтүү болду үйүндө, кандай болду? Негизи суракка алып кеттик деп айттыбы же ошол бардык чакырылган адамдардын, журналисттердин үйүндө тинтүүлөр болуп, андан соң бул жака келип алып кетишти. Бул жака келип, бирок өздөрүнүн азыр сурак кылып отурат, бирок тергөө амалдарын кылат, бирок адвокаттарды киргизбей кылып атат. Биз бул ойлойбуз, одуна мыйзам бузуу деп эсептейт, анткени уже эртең менен 10-до баштап алып келсе бул жака уже 12 сааттан бери дайынсыз кармап отур, адвокатты киргизбейчи. Ортосунда перерыв, тыным. Ошол негизи азыр уже саат кечки саат 10дон өттү. Анан без крайней необходимости 10дон кийин тергөө амалдарын жүргүзбөш керек. Булар азыр бул журналисттерди кое бериши керек. Бирок азыр кое бербейт. Эң кызыгы бир жума мурун Клоп менен Темировлаев биргеликте иликтөө чыгарышкан. Ал жерде Бакиевтердин адамдарына мамлекеттик ишканаларды өткөрө баштаганын далил менен көргөзүшкөн.
Но при Садыре Джапарове банк начал постепенно возвращаться к людям из окружения Бакиевых. В мае 2022 года правительство передало акции Евразийского сберегательного банка Министерству цифрового развития, которое, по странному совпадению, возглавил Каланбек Иманов. Вместе с банком его ведомство получило еще 3 компании, которыми раньше управляли люди Бакиева – Заводостан, Кыргызтелеком и Альфа-Телеком. В апреле 2025 года, когда Иманов покинул нацагентство, почти половина акций банка перешла в частную собственность к Медербеку Катказиеву. Он, как мы уже знаем, тоже связан с Алексеем Шершовым. Журналисттерди камап жатканда капыстанбы же негизги себеби барбы, бирок Садыр Жапаров Бакиевтерди Кыргызстанга келишин актап чыкты. Аны адатындай кабар агенттигине маалымдаган. Коркконго кошок көрүнөт деген таамай айтылган сөз бар. Шершов менен Бакиевден корккондор ушундай жалган ушактарды тарата беришет. Аларга ишенүүнүн кереги жок, деди Садыр Жапаров. Бакиевтерди күнөөсү жок деп Кыргызстанга эки дос алып келе албай жаткандары баарыбызга белгилүү. Темиров Лайв жана Клоп Медиа биргеликте чыгарган иликтөөлөргө Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана президент маалымат башчысы Дайыр Орунбеков чычалап элге жооп беришчи, актануу максаттары менен. Жакында эле Дайыр Орунбеков фейк троллдордун башчысы экенин далилдегенбиз. А УКМК кызматкерлери фейк троллдорго видео тартып бөлүшчү экенин аныктаганбыз. Мага позитив аттуу WhatsApp группанын скриншоттору келип түштү. Администратору Дайыр Орунбеков. Ал президенттин аппаратынын маалымат бөлүмүнүн жетекчиси. Булактын айтымында дал ушул жерде тролл фабрикаларга жана мамлекеттик медиаларга буйрук беришет. Дайыр Орунбеков убагында Матраимовду мактаган тролл фабрика түзгөн. Ал эми азыр президенттик аппаратта деле дал ошондой каралоолор жана мактоолор менен алек. Дайырбек Орунбеков да бар. Ол бизде жанагы Лабиненкода отурганыбызда президенттик шайлоодо ошонун подвалы бар эле. Ошол кезде эле келген булчу укканбыз да, подвалда немелер иштеп атат деп Дайырбек Орунбеков да. Штабтын подвалы жоголгон жок. Ал жөн гана дарегин өзгөрттү. Подвалдан ак үйгө көчтү. Убактылуу штаб туруктуу фейк комбинатка айланды. Клоптун кызматкерлери кармалышы менен президент маалымат башчысы Дайыр Орунбеков журналист иликтөөчү Болот Темировду каралоо билдирмесин жарыялады. Болот Темиров батыштагы өнөктөштөрү бөлгөн гранттар аркылуу төмөндөгү балдар кыздарды каржылап, аларга акча төлөп, жалган иликтөөлөрдү жасатып, атайын заказ менен иштетип жүргөнү аныкталды. Ар бирине ай сайын $500–800 акы төлөп турган. Бул жаштар мурда жабылып калган Клоп сайтында кызматкерлери болуп эсептелет. Учурда булар өздөрүнүн мыйзамсыз иш-аракеттерин жана Темировдун мыйзамсыз көрсөтмөлөрүн аткарып жүргөнүн моюндап Темиров менен кызматташууну баш тартты, деди Орунбеков. Бул жерден Дайыр Орунбеков бийликти сындаган журналисттерди заказ менен каматат экенин да билинип калды. Салам, менин атым Болот Темиров. Президенттин маалымат кызматын жетектеген Дайырбек Орунбеков кандай калыптарды таратып жатканына өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Ал Клоп Медиа менен иштешкен жаш балдар кыздарды Болот Темиров каржылап, жалган иликтөөлөрдү жасатты деп ушак таратып жатат. Бул журналисттердин камакка алынышын актоо үчүн ойлоп табылган шылтоо. Мен бул боюнча кыскача жана так жооп берем. Мен Клопко сый урмат менен мамиле кылам. Бул медиа өзүнүн чоң тарыхы жана коомдо репутациясы бар көз карандысыз басылма. Биз буга чейин чогуу иликтөөлөрдү кылып келгенбиз. Азыр Клоптун башына оор күн түшүп турганда мен аларга толук илектештигимди билдирүүдөмүн. Бирок ГКМБ кармаган балдар менен эч кандай байланышым жок. Көпчүлүгүн жеке тааныбайм дагы. Мен эч кимге тапшырма бербейм. Эч кандай команда менен иштебейм. Эч кимге акча төлөбөйм. Бардык иликтөөлөрдү өзүм жасайм. Кээ бирлерин башка көз карандысыз редакциялар менен анын ичинде эл аралык өнөктөштөр менен чогуу ишке ашырам.
Кечеден бери мага бийлик бул жаштарды менин атым менен байланыштырып, кылмыш ишин токуп жатышканы боюнча маалыматтар түшө баштады. Башында көңүл бурган эмесмин. Анткени бул калп. Бирок азыр бул калптын негизинде кылмыш ишин ойлоп табуу аракетин көрүп жатышат. Бул жаштарды кандай ыкмалар менен моюнга алууга мажбурлап жатышканын мен билбейм. Кандай басым көрсөтүлүп жатат белгисиз. Бирок алар чындыктан коркушаары белгилүү. Сөздөн коркуп жатышат. Ошондуктан журналисттерди камап жатышат. Суроодон коркуп жатышат. Ошондуктан суроо бергендерге кысым кылып жатышат. Адилеттик караңгыда өлөт. Журналисттерди камоо коомдун көзүн жаап салуу дегенди билдирет. Анан ошол эле караңгыда, ошол эле жымжырттыкта үйүңүздү, мүлкүңүздү, келечегиңизди тартып алышат. Эч ким билбей калат. Журналисттерди камашса, демек чындык тоскоол болуп жатат буларга. Эгер унчукпай калсак, демек макул болуп жатабыз. А мен макул эмесмин. Бул менин жолум. Эскерте кетсем, 2024-жылы 16 январда Темировлаев жана Айтайт Десенин 11 журналисттин үйүн тинтүү кылып МВДнын кызматкерлери кармап кетишкен. 16 январдын таңында Ички иштер министрлиги Айтайт Десе жана Темировлаев долбоорунун Арча медианын жана Поликлиника басылмасынын журналисттеринин үйүн тинтүү жүргүзүп, жалпы 11 кишини 48 саатка камаган. ИИМ Айтайт Десе жана Темировлаев баракчаларындагы материалдарга байланыштуу массалык башаламдыктар беренесинин 3 пункту боюнча кылмыш ишин козгогон. Кармалган журналисттер айыпты четке кагып келишет. Ал эми алардын кесиптештери жана адвокаттар коюлган айыптар мыйзамсыз экенин айтышууда. Азыр Кыргызстанда сөз эркиндик жок болууда. Эки достун коррупциясын, үй бүлөсү бийликке аралашып жатканын, кудалары жогорку кеңеште жана президенттик аппаратта иштеп жатканын жазып элге айтып чыксаң, журналисттерди бийликти күч менен басып алгантат деп камашууда. Журналист бул бийлик менен карапайым элдин ортосундагы көпүрө. Бирок азыркы бийлик өз айранын чалып жатышат. Сынды көтөргөн башчы болот, сынды көтөрө албаган өз элине камчы болот демекчи. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Журналисттерге боштондук. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, куугунтук, басым, кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темировлаев Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.